Бул Чалма айылынан Алайкы өрөөнүн көзү кеткен Капчыгай айылынын оозундагы сай. Табыгы шарты боюнча ГЭС курууга өтө ыңгайлуу. Платинаны түптөөдө чыгым көп деле болбойт. Бул долбоорду эми Өнүгүү Прогресс саясий партиясы ишке ашырганы турат. Азыр инвесторлор менен сүйлөшүү жүрүүдө. Инвесторлор жагында 2-3 вариант болуп атат. Бирөөсү бул кредит банктын, Европалык банктын кредити болот. Алардын проценти бизге жагып атат. Анан кийинки ээлик кылган жагында да алардын претензиясы болбойт да, кредит төлөп берсең. Экинчиси бул жарымдан каржылап, биз мисалы үчүн өзүбүздүн долябыз жер менен, жумуш күчү менен кире турган болсок, алар каржылай турган болсо, андай варианты да бар. Эми ал проект колго тийгенден кийин ошол эмесин инвестордун вариантын чечебиз. Өнүгүү Прогресс партиясы сунуштап долбоор ишке ашса, Чакан ГЭС 50 мегаваттык кубаттуулуктагы электр энергияны өндүрө алат. Ал Чалма айылынын элине эле эмес, Карагулжа районунун аймагын камтыганга кубаты жетет. Платинанын бийиктигин дагы көтөрсө, өндүрүү жогорулап, Карагулжадан ашкан электр энергиясы менен өзгөнүктөрү дагы камсыз кылууга мүмкүнчүлүк бар. Бул жерде эми эң эле аз дегенде 50 мегаваттан өйдө ГЭСтин потенциалы бар. Бул жерден эми анын проект менен чечилет. Азыр проекттин жумуштары жасалып атат да. Кууш Капчыгай, бул платинага азыраак каражат кетет да. Кууш болгондо бөгөгөнгө шарт бар. Анан табигый шарты ушу көрүп турасыздар. Мондай аскалуу жээк болуп атат. Тиги платинанын эмеси телосы да бекиткенге ыңгайлуу да. Адистердин айтымында суу толуп ташкындап кетет деген коркунуч жок. Анткени дарыянын эки жээги терең, суу чуңкурлукта агат. Чакан ГЭСтин ордун айланасын Бакыт Төрөбаев да көрүп чыкты. Дымактуу кадрлардан топтолгон партия бул ишти бүткөрүүнү өз колуна алаарын айтты. Суунун көлөмү где-то 150 метр куб секунда кирип турганда, минимальный где-то 50 кубтун тегерегиндеги суу болот. Бул жерде смотрите. Инфраструктура практически бар, 35 киловольттун линиясы бар. 35 Жок, стол болуп турат. Чакан ГЭС куруулары туурасындагы демилгени айылдыктар уккандан бери эле кубанычтарында чек жок. Суу сактагычтагы суунун аздыгын эске алып, маал менен электр жарыгын өчүрүү жоголорун күтүүдө. Бакыт Төрөбаевдин эл менен жолугушкандагы бул аракетин айылдыктар эң эле керектүү демилге деп кубатташкан. Токпай Тала айыл өкмөтүндө Бакыт Төрөбаев баштаган кандидаттар келип, ел менен жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун эң эле алгачкы сөз башталышында азыркы заманда эң керектүү болуп турган суудай керек болгон электр энергиясы жөнүндө сөз болду. Ал бала өзүнүн платформасында Чалма айыл өкмөтүнө караштуу Чарарча деген участкадан платина курам деп элге түшүндүрүү жолдорун айтты. Эгерде ушул заманда суу тартыш болуп, биз өзүбүздө суу кеңири болуп туруп, Казакстандан, Тажикстандан кайыр сурап себет алып, өткөндөгү кышта адамдар сууктан кыйналып, араң дегенде зорго жазга чыгышты. Эми негизинен алганда бул платинаны куруш ушул замандын зарылчылыгы. Бул абдан керек. Эгерде ушул платинанын мощности жетсе, эң жакшы болот эле. Карагулжа районун свет менен камсыз кылам деди. Демилгечилердин айтымында Чакан ГЭСти куруп ишке берүү 4-5 жылдык убакытты талап кылат. Айылдыктар арзан жарык менен камсыздалып, башка аймактарга сатылган электр жарыгынын акчасына Чалма айылынын жолдорун салып, социалдык көйгөйлөрүн чечип алууга болот.